мен өзү эч нерсе көп кийлешпейм, бирок мамиле туурасында аябай көп айтам. Анткени бир үй бүлө бир мамлекет. Биз такыр каалабайбыз ошол үй бүлөнүн бузулуп кетишин. Тескерисинче мен көбөйүшүңөрдү каалайм. Алла Таала ушундай пайгамбар үйлөнгүлө, көбөйгүлө, кыямат күнүнө силердин көптүңөр менен сүйүнөйүн деген. Ошо себептен бир дагы үй бүлө ажырашпасын. Тескерисинче көбөйсүн. Бир дагы субханалла эр аял урушпасын, тескерисинче ынтымактуу болсун. Бир дагы бала жетим калбасын. Тескерисинче аталуу апалуу болсун. Бир дагы ата-эне баласынын зулумчулугун көрбөсүн деп атабыз. Бир дагы кошуна, бир кошунасынан оорчулукту көрбөсүн деп атабыз. Бир дагы бир адамдын укугун тепсебесин деген ойду айтып атабыз. Адамдардын жүрөгү, мен азыр бир китеп окудум, бактылуулук эмне деген суроого жооп берип коюптур. Бактылуулук бул жүрөгүңдөгү аруу сезим деп койгон экен. Жүрөгүңдөгү таза сезим кимге? Сөз сөйлөп бир аялга эмес, балки бүткүл сени курчап турган эмне сени отпай чатпайдын бардыгына таза сезим. Ошолордун бирөөнү да жаман көрбөш. Биз ошол нерсеге чакырып атабыз азыр. Демек, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде ушундай деп аткен. Алла Таала кыямат күнү айтат. Инналла якули яумал кыямати. Демек, Алла Таала кыямат күнү бардык адамзатка, тиги адам атадан баштап акыркы ошо жерде чогулган бүткүл инсанга кыямат күнү Алла Таала айтат экен. Мен үчүн бири-бирин жакшы көргөн адамдар каякта? Бүгүн менин көлөкөмдөн башка көлөкө жок күнү аларды өз көлөкөм менен көлөкөлөйм деп Алла Таала айтат экен. Адамдар эгер чынында бири-бирин сүйө турган болсочу, анын эч бир кемчилиги көрүнбөйт. Муну сокур сүйүү деп коет. Бир күнү пайгамбарыбыз Умардын жанында турганда, Умар: "Эй Кудайдын элчиси, мен сени жакшы көрөм." Пайгамбарым да карап: "Умар, чыны жакшы көрөсүңбү мени?" "Ооба, мен сени чындап жакшы көрөм." "Сен мени ата-энеңден да жакшы көрөсүңбү?" "Ооба." "Сен мени балдарыңан да жакшы көрөсүңбү?" "Ооба." "Сен мени аялдарыңан да жакшы көрөсүңбү?" "Ооба." "Эй Умар, сен мени өзүңдөн да жакшы көрөсүңбү?" dedi. Умар жооп бере албай калды. "Я Расулалла, жок, мен өзүмдү көбүрөөк жакшы көрөм" dedi. "Анда сенин сүйүүң толук эмес экен." Умар көчөгө чыгып, эшиктин алдына чыгып туруп кайра кайтты. Кайра келип: "Эй Алланын элчиси, о Кудайдын элчиси, мен сени өзүмөн да жакшы көрө турган болдум эми" dedi. "Умар, сен ыйманың толук болду" dedi. Ошол Умар качан ал халифа болгон мезгилде ушунусун көп эстейт экен. Пайгамбарыбыздын кабырына бар, көп ушул нерсени эстеп ыйлайт экен. Карагандай нерсе. Жүрөк катуу адам, ушунча катуу адам көзүнөн жаш чыга турган болду. Адамдар көп убакыттарда өзүн өзү алдашат. Сиз менен биз өзүбүздү алдайбыз дайыма. Биздин оюбузча бул сүйүү деген нерсе, же болбосо бул жүзүңдөгү мындай бир жакшы көрүү деген нерсе, сенин жүрөгүңдөгү нерсе. Бул мени жакшы көрүш керек деген нерсе өтөт. Тескерисинче, эгерде сен бирөөнү жакшы көрө турган болсоң, ал эмне жакшы көрсө, сен ошону жакшы көрүшүң керек. Бул принцип исламдагы. Мусулмандын чыныгы принциби ушул эки. Сен мисалы аялыңды жакшы көрдүңбү? Аялың эмнени жакшы көрсө, сен ошону жакшы көрүшүң керек. Сен күйөөңдү жакшы көрдүңбү? Демек, сен күйөөң эмнени жакшы көрүп атса, ошол жакшы көргөн нерсесине умтулушуң керек. Андай болбосо, сенин жакшы көргөнүң туура эмес, ал калп. Эми аял менен эркек экөө тең, Алла Таала эмнени жакшы көрсө, жакшы көргөн болсо, ал Алланы сүйгөн болот. Эгерде пайгамбарды жакшы көргөн болсо, пайгамбар эмне жакшы көргөн болсо, ал эмне берген болсо, ошону алат, эмне тыйган болсо, тыйылат экен. Мына принцип.
Эгерде ушундай болбосо, анда калп. Алла айтып өткөн. Бири-бирин Алла үчүн дегени Кудай үчүн жакшы көрүү, Кудай үчүн жакшы көрүү. Бул мусулмандын экинчи принциби. Биз бардык нерсени биз жек көрсөк дагы Алланын ыраазылыгы үчүн жек көрөбүз. Алланын ыраазылыгы үчүн жакшы көрөбүз биз. Эми Алла айтып аткан. Анда бүгүн эч көлөкө болбойт дейт. Көлөкө болбойт дегени ошол кыямат күнү Алла Таала күндү адамдардын төбөсүнө алып келип коет. Азыр бизден канча миллион километр алыста турат, бирок нуру 8 секундда жетет турабы? Нуру 8 секундда жеткен бизгечи, күндүн нуру чыккандан кийин. Эми бирок ушундай болгон алолон күйүп турган ушундай бир анын жанына бирдемке километр жакындай турган болсо, анда болбойт экен. Мисалса, жерде митип туруп айланган сайын бир өзүнүн оңуна келгенде өтө ысыган себебинен Сахарага окшогон чөл болуп калып турат экен. Эгерде 1 секунд күн мындай бир сантиметр жыла турган болсо, балким бул жер турган жанда терендер күйүп кетиши мүмкүн экен да. Эчтекеге жарабай калышы мүмкүн. Туурабы? Ошол күнү Алла Таала бардыгыбыздын күндү төбөбүзгө алып келип коет. Адамдар ушунчалык ысыкта, ушунчалык кыйналышта болуп турганда, Алла Тааланын аршы деген макулугунун алдында гана көлөкө болот. Ошол көлөкөгө бири-бирин чыныгы жакшы көрүү менен жакшы көргөндөр гана болот экен. Алла айтат, көлөкө болбой турган, мен сага көлөкө берем дейт. Ошон үчүн эгерде бирөө чынында ата-энесин жакшы көргөн болсо, Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы көргөн болсо, ошо ата-энеси жакшы көргөн нерсени жакшы көрсүн. Атаң кыргызда аябай жакшы сөздөр бар. Атаныкы ок, эненики бок деп коет, туурабы? Ушунча деңгээлде. Бирок ата-энесин чындап жакшы көргөндөр өтө азайып баратат. Балдарын чындап жакшы көргөндөр көбөйүп баратат. Бирок ата-энесин жакшы көргөндөр өтө азайып баратат. Анткени себеп сиз менен биз каалоолор өзгөрдү. Биз балдарыбыздын каалоосу менен жашап атабыз дагы, бирок балдар ата-эненин каалоосу менен жашабай атат. Ошол себебинен ата-энелер балдар үчүн өлүп берүүгө даяр. Могу жерде алып келип аткан, арак ичип кеткен, наша чегип кеткен, ушундай кеткен, 40ка чыкса деле үйлөнбөй жүргөндөр толтура. Бирок ата-энеси дагы деле болсо балам деп аны ээрчитип жүрөт. Балам ушу, балам. Тигини карасаң, мындай десең, апасын отура берчи. Атасын отура берчи деп эле ушунтип эле мындай второсортный көрөт да, ошол акылдуу да. Бирок какты, шакты, 40ка чыгарды, дагы болсо субхан эми айгыр болуп алган да. Ушундай нерсе. Ошон үчүн урматтуу көрүп-тургандар, жакшы көрүү дегенде алардын кемчиликтерин бардыгын көрбөй туруп жакшы көрүү керек. Ата-энең канча кемчилик болсо, шариатта өзү ушундай нерсе бар. Атаны, энени кандай жакшы көрүш керек десе, капырын да, мусулмандын дагы дейт. Эң фасыгы, эң бузуку, мейли ойнош ойноп жүрсүн, мейли арак ичип жүрсүн, наша чегип жүрсүн, кандай жаманчылык кылып жүргөн болсун, мейли киши өлтүрүп, зек болуп, мүрзө деп түрмөгө кирип баланча жыл жашасын, ал сенин атаң. Жакшы көрүш керек. Кээ бирлер бар, фамилиясын которто калып таекелерине, атасын мындай бир эме кылгысы келбегендер бар. Признавать. Аны канча түртсөң деле кыямат күнү, эй Абдырахмандын баласы балам деп чакырат. Баландайба деп чакырбайт да. Ушундай нерсе. Демек Алла ушундай зат. Кимде ким чындап жакшы көргөн болсо, субханалла, эч бир кемчилигин көрбөй жакшы көрөт. Эне да ошондой, бир тууган да ошондой, кошунаң да ошондой. Бүт сени эмне курчап турса, ушунун бардыгы тең жакшы көрүлүшү керек. Бирок жөнөкөй жакшы көрмөс, ал бул жерден чыккан таза жакшы көрмөн жакшы көрүш керек. Бул жер менен анткени тараза болот кыяматта. Таразагачы эч нерсе салынбайт. Таразага ушул жерде мына бул жерде бир жүрөк деген бир падыша бар. Ушул жүрөктө эмне болгон болсо, канча таза болсо, ошол таза оң жагына кир сол жагына тартылат. Эгерде сенин кирни ак жагың көбүрөөк болуп кетип, ошол таразанын сол жагына туруп басып кете турган болсо, анда түбөлүктү тозок деп койду. Адам акыл менен башкарылбайт, адам сезим менен башкарылат. Бирок сокур сезим менен эмес, балки Алла аны пайгамбар көрсөтүп кеткен чыныгы сезим менен болот.
Эгерде адамдар ушул нерсени, ушунун тарзасын боога салып ала турган болсо, куру напсиге салып ала турган болсо, анда сөзсүз адашат, сөзсүз бул дүйнөдө жолун таппай бактысыз болуп калат. Ошон үчүн пайгамбар айтып аткан, чыныгы жакшы көрүү менен деп атат. Чыныгы жакшы көрүү менен жакшы көргүлө. Мен кээ бирлерге айтсам, мындай бир жанагындай ырчыдай, же болбосо бир роман жазып аткандай сезилет окшойт деп ойлочу. Анан кийин сен философияны укмуш дей берет да. Жок, мен философия эмес, мен өзүм акылым эле иштебейт нормальныйчы. Болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн эле нерсени айтып атам. Пайгамбарыбыз ушунчалык жакшы адам эле. Динсиз мезгилде дагы пайгамбарыбыз эч качан жакшы адамдыгынан, сапатын, адамгерчилигин жоготкон эмес. Ошонун себеби адамдардын көпчүлүгү пайгамбарыбызга болгон жакшы сезими, пайгамбарыбызга болгон жакшы ой пикир болгон себебинен акырындан жашынып барышып, ай ушу Мухаммад кичинесинен алдаган эмес, уурлук кылган эмес, кичине зына кылган эмес, кичинекейинен бир жаманчылыгын көргөн эмес элек деп, пайгамбарыбыздын пайгамбар болгондон кийин дагы жүрөгүн мындай бир ишенместик болуп турса деле, бирок пайгамбарыбызды адамдар баса берчү. Бул эмне десе, пайгамбарыбыз кичинекей кезинде Халима энебиздин колунда чоңоюп аткан мезгилде, Бакма энесинин колунда чоңоюп атканда, бир күнү кой кайтарып жүрүп, өзүнүн бир тууганы, ошо эмчектеш бир тууганын жанында турган мезгилде асмандан 4 периште түшүп, ошонун бири Жабрейил болчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төшүн тешип туруп, мындай төшүн кесип туруп, жүрөгүн чыгарып туруп, анан кийин эмесин ичинен мындай кара нерсени алып чыгып туруп, бул адамдарга тиешелүү нерсе деп ыргытып салган дейт. Бул эмне десе, бул адамдардын көрө албастыгы, текеберлиги, ач көздүгүдөн напси деген нерсени пайгамбардан алып салган экен. Экинчи жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөгүн дагы ачылып туруп, пайгамбарга толук тазаланып туруп пайгамбарлык берген. Ошон себептен пайгамбарыбыздын жүрөгүндө бир дагы адамга болгон жаман көрүү жок эле. Пайгамбар абсолютно бүт барын жакшы көрчү. Мен баягы сонун нерсе окудум. Бул дүйнөдө бир дагы Инстаграмы, ТикТогу жок, YouTube каналы жок, бир эле адам экен да. Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссалам экен. Бирок 2,5, 3, 4 миллиард адам ушул мезгилде аны сүйөт экен да. Мындай айтканда 5 канал эле подписчик экен да. Ушунчалык пайгамбардын сүйүүсү, пайгамбарды жакшы көрүүсү, ушуна пайгамбарыбыздын сиз менен биз жакшы көргөндө ушул нерсе. Эмесин айтат, Айша энебиз пайгамбар ушуну өлүп жатканда, "Эй Айша" деген мааниде намаз тууралуу Алладан корккула, намазыңарды бир да секунд калтырып салбагыла. Кошуналардын акысын бергиле, бир тууганчылыкты үзбөгүлө деп атып өлүп кетти пайгамбарыбыз. Пайгамбарды билгенбиз, пайгамбарды өтүп кеткенден кийин ушундай нерсе кыларыбызды, бирибизди ач көздүк кыларыбызды, көрө албастык, ушунча деңгээлге жетип кете турган адамдар ушундай көрө албастыктан канча бирин өлтүрүп, окутуп, бир кичинекей бир болбогон нерсе үчүн ушундай адамдар таң калышты. Бир убакыт келет, Алла Таала жерден турат го, жерден алтын менен бриллианттын баарын, алмаз, бүт нерсени, бүт баарын чыгарып туруп эшикке чыгарып коет. Ошол мезгилде көп адамдар алтындарды көрүп, бриллианттарды көрүп туруп айтат: "Биз ушун үчүн бирибизди өлтүрдүк белек. Биз ушун үчүн бирибизди жек көрдүк белек. Биз ушун үчүн бирибизди атаандаштык белек. Биз ушун үчүн уруштук белек" деп туруп, ошондо бир да кадыр баркы болбой туруп адамдар албай туруп басып кетип атканын көрөсүңөр дейт. Бирок кеч болуп калган болот, аркасынан кыямат келип калат экен. Ошол себептен эгерде бирин жакшы көрсөңөр, дүйнө үчүн жакшы көрбөгүлө. Эгер бирин жакшы көргөн болсоңор, ошонун пайдасы тийип калат деп жакшы көрбөгүлө. Зыяны тийип калбасын деп ага жаман мамиле кылыштан коркпо. Ушундай нерсе. Бул дүйнөдө жакшы көрдүңбү? Ошондой жакшы көр. Кандай турган болсо. Бирок унутпа, адамгерчилик эч качан модадан бүтпөйт. Эгер сен адамгерчилигин жоготкон болсоң, сен адам сыпатынан чыгып кетесиң. Ал эми адам сыпатынан чыккандар айван болот. Андан айвандан да төмөн болуп калыш коркунучу турган. Адамдар ушундай. Дайыма кеч ойлонобуз. Биз үчүн адамдар жакшы нерсе үчүн өлүш керек. Бир жерден кетип барып, "Жакшы адам беле" деп ошондо да оозу чыган, "Жакшы" деп калсын. Мында жүрөгүн айтпайсың, өлүп баратсаң да баягы эми бунун баласы кандай оокат кылып ээр экен деп турасың да. Биз ушундай болуп калдык, субханалла.
Türü кезинде жакшы, türü кезинде эч бирөөнө жакшы мамиле кыла албай атабыз азыр. Türü кезинде эринин кадырын билбейт канчасы. Күйөөсүнүн кадырын бир да кадырын билбейт. Ошо күйөөгө тийип алып, биринчи жакшылык көрдү, биринчи түнүндө эле жакшылык көрдү. Ошо күйөөсүнө тийди, анын ушундай маңдай тер менен табылып келген акча менен кийинип жүрдү, ичинип жүрдү, андан төрөдү, бүткүл жакшылыктардын баардыгы тең субханалла ушу күйөөсү менен болду. Бирок субханалланын кадырын билбеди. Акмаксың, шүмшүксүң, сен акмаксың, катын поссуң, дагы бирдемкесиң, андайсың, тигиндейсиң, аңдып, таңдып, аркасынан чукуп, аны ушунча деңгээлде баягы момундайынан аркасынан түшүп алып, сен мени сүйбөйсүң, сен ушуну мен сени абдан сүйөм, сен мени ушинтип берип субханалла. Анан бир да кадырын билбейди. Өлгөндөн кийин ополтом элең, анан сенсиз канча жашайм. Кеч болуп калды уже. Түрү кезинде ополтоону билиш керек болчу. Түрү кезинде кадырлаш керек болчу. Түрү кезинде жанында сон ошону сүйүп жашай бериш керек болчу. Ушундай нерсе болчу. Андан келген нерселер. Кээ бир баягы комментарий окуй коем, мен окубайм экенмин. Бирок окуй койсом субханалла, суу болчу эркектер үчүн эмне ойлойсуң деп жазып коюптур. Субханалла, мен айтайын деген нерсем бөлөк эле. Бирок кээ бир адамдар башкача ойлойт экен. Кара нерсе. Демек тууганым, кадырын билиш керек. Аялдар эринин кадырын билсин. Аялдар эркектер болсо өзүнүн аялганын кадырын билет. Ушундай нерсе, жок нерсенин кадыры бар. Ал эми бар нерсенин кадыры жок болот. Бактысыздар азыркы мезгилде. Колдо бар нерсенин кадырын билбегендер. Колдо бар нерсенин баркы жок болгондо. Кандай эле? Колдо бар алтын баркы жок. Ушундай нерсе колдон албайт. Ал өлгөндөн кийин илабы бар. Ушундай нерсе. Демек субханалла, түрү кезде бири-бирибизди жакшынакай жакшы көрүп жашайлы иншалла. Аракет кылабызбы? Жеңелерди аракет кылсын, машалла. Хаждан келатам. Мына ушул жакын эме умра бекен. Жок, ушу чоң хаж деген, хажак бар деген нерсеге келатам. Анан бир аксакал чуркап жүрөт. Кандай десем ай? Бул дагы карак эмес. Таң көрүп табылбай атат. Ушундай бир чыппыйган аксакал экен да, шуулдайт экен. Анан ушу байкуш бир эмеден эмеге өтүп атат. Бир мезгилде баягы кемпири жок. Анын паспорту керек болот. Баягы эме өткөзүш керек да. Кемпири өтүп атат, анан паспорт таппай келип, күжүңдө бир нерсе кылып атат. Анан кийин апа келип калды. Ай, ажыбашчы деп койду. Эме кылчы. Мону берип койчу. Кимге десем, тетиги желмогуш чалгадып атпайбы. Ачуум келди. Ай, бул жанаттан бери сенин аркаңан ушуну издеп жүрдү. Ой, жок дегенде кадыр желмогузду тетиги чалгадып койбойсуңбу? Апа уруштма берчи. Жок, эми көнүп калыптыр мында деп коет. Ай, тооба кылдым. Ошо желмогуз болуп турган күйөөлөргө жакшы көргөн аялдарга рахмат. Бирок ушундай нааразы болуп кетип жүрөм дечи, субханалла. Эми болбосо 80ге чыккан чалды 70-теги кемпирлер желмогуз деп атсачы. Аялдар көпчү тозокко чөт дейт. Эмне үчүн десе, намаз окубай калбаган үчүн эмес экен. Ошо желмогуз чалдын кадырын билбеген үчүн чөткөндөр. Ушундай кээбирлер субханалла, менин көңүлүмдү карайт, анан мен айтып атам го субханалла. Принципти унутпагыла исламдагы. Сен мусулмансың, кыргыз, мен дайым кыргыз деп баса белгичи болмазычы. Эмне үчүн дегенде, улутун билбеген, улутун элин жыргап сүйбөйт. Десем ушуну. Тилин унуткан адамдарчы, тилин жоготкан, ал дилин жоготот. Каада салтыңды жоготосуң. Биздин элибиздинчи ар бир нерсесин кармаган. Бирок бир нерсе айтайынбы? Күнөөгө апара турган нерсесин кармабагыла. Кээ бир жана чыгып кеткендер бар. Анан жана 3 жылык, 40 жылык, 7 жылык деген анан аш деген бар го. Бул салт эмес уже. Бул үрп адаттар эмес. Бул кийин кошулуп кеткен нерселер, орустардан кошулуп калган. Калган нерсесинин баардыгы тең өзүнүн философиясы бар. Биз болон ашкер кылабыз, мындан да чоң кылабыз. Ошол себептен туугандарым, машалла, Алладан корколу. Бири жакшы көрөлү, машалла, кадырын билели. Мен ушуну айткым келет азыр. Көп адамдар кадырын билбей өлүп кетип атат. Көчөгөн эле мына
bir son bir bala var эле. Менин жанымда 3 жыл жүрдү байкуш бала. 3 жыл өз колунда бар, son бала. Атасын да көчөгөн көрдүм. Куран окутканы бардым. Билбейм, ушул баланы бир башкача жакшы көрчү элем, субханалла. Өзүмдөй эркекче жүрчү да. Бирок намаз окучу эмес. Муну колумда татуировка кылып алган, мындай баскан эле өзүнчө. Мен бул жерде кызматчы болдум. Көрүсө эле аллергия самачанычы. Бирок мен жакшы көрчүм, киргизечимин да. Намазга жакындап калган, зикирлерин этип, баягылар неме кылып, кадимгидей сонун болуп калган бала болчу. Мотоциклди таң көрүп, барып сүзүп алып туруп мотоцикл менен. Айтайын деген ушундай сонун балалар бар. Болгон нерсеси аябай жакшы бала эле да. Анан динге келаткан болчу. Динге келип, жакшынакай субханалла, ошо аябай баягы күнөөдөн тыйылып, сонун болуп калган. Ушундай сонун болуп калган. Ошо адамгерчилик субханалла, ошол баланы эч ким менен да нормально сүйлөшчү эмес экен. Сразу мушташчы да. Бирок экөөбүз нормально сүйлөшчүбүз да. Жылуу сөз жылаанын ийинен чыгат дейт. Ошон үчүн эркектер аялдарга жылуу сөз сүйлөп кое бергиле. Сүйлөп кое бергиле, эчтеке болбойт андан. Мен деле урушам аялым кээ бирдечи. Жакпан нерсени айтам. Анын бетке айткан сөзүн зарыл жок, айтасың, айтпай койбойсуң. Анан ойлогула, ушуну сүйлөп атсам эле мен аялым урушпайт экен деп урушам мен деле. Ошондой эле субхан мен аялым мени урушат. Ал турган иш ал. Ал бул жашоо пендечилик. Бирок ошо пендечиликтичи монда бир тоого айлантып ийбей, монда бир такыр бузуп ийбей, балки бир моменти келген мезгилде чык деп туруп оңдоп койгонго аракет кыла бериңиздер эркектер. Макулбу? Алла баардыгын күнөөбүзгө кечирсин. Ниетиңер жаңырткыла машалла. Кудайым баардыгын күнөөбүзгө кечиргенден болсун. Үй-бүлөбүзгө ынтымак, кыргызга тынччылык берсин. Кудай таалам өзү колдосун баардыгыбызды. Бир дагы асман жерден бир бала келбесин. Алла Таала арабызда акмактардын баардыгына ыйман берсин. Шулуун алдамчыларга Кудай Таалам ынсаф берсин. Алла Таала ошол жерде турган баары ким ооруп келген болсо шифа берсин, ким жол таппай келген болсо Алла жол таап берсин, ким карыз болгон карыздан оңой кутулсун. Кыргыз элибизде канча деген бүткүл Кыргызстан канча деген жерде кыдырып жүрөт, ошо кыдырып жүргөн, оокат кылып жүргөн баарына Алла Таала береке берсин. Кудай күнөөбүзгө кечирсин.